Милиция кызматкерлерин акча таштап коюп пара алдың деп коркуткан чет элдик кишилер кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Окуя 1-февралда Баян Антоновка айылында болгон. Чүй облустук жол кайгылуу кызматынын 2 кызматкери иш учурунда Mercedes-Benz унаасын токтотуп текшере келгенде айдоочулардын көбөлүгү жок болуп чыккан. Унаада болсо чет элдик 2 киши болгон. Транспортты эвакуациялап жатканда чет элдик 2 адам милиция сержанттын чөнтөгүнө 6000 сом сала коюп видеого тартып алган. Андан кийин видеону соц тармакка жарыялайм деп $2,500 талап кыла баштаган. Мындай Опузалоодон кийин жол кайгылуу кызматкерлери ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматына кайрылышып, алар менен биргеликте талап кылынган акчаны бермей болгон атайын операция уюштурулган. Жыйынтыгында милиционерлерди коркуткан 41 жана 35 жаштагы кишилер убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө.